коштошуп атканда айтып атканбыз эксклюзив деп, мына убакыт сааты да келип жетти. Аида Акматова номурдун аталышы Шаке киче ичиндеги гимнаст айым. Келиңиздер анда, жалпыбыз назар салалы. балким бул номурду көрүп, миңдеген карындаштарыбыз, телекөрүүчүлөрүбүз суктанып, дем күч алып, шыктанып, уул кыздарын гимнастика дүйнөсүнө аттандырат. Биз бияктан байкап тура алалы. Браво. Баракелди. Сөз таппай калдым. Туура, мен дагы сөз таппай калдым. Азаматсыз бале, талантыңызга таазим Айдайым. Келиңиз. Жалпы эсепте бул искусство түрүнө канча жыл өмүрүңүз тардадыңыз? Мен өзüm кичинекейден бери цирк өнөрүндөмүн. Кечиресиз кичине. Демиңиз кысылып калды. Демим кысылып калды кичине. Биринчи манежге чыкканыма 6 жашыма чыккам. Азыр кичине эсиме келейин. Бул мындай сырттан караганда жөн пластиканын, кооздуктун, адамдын денесинин мүмкүнчүлүктөрүнүн айкалышындай гана көрүнөт, бирок биз мына азыр Аида Акматова эжекебиз жанында турабыз. Аябагандай мындай оор жумуш да. Сиз мына ушул номерди көрсөтүп аткандачы, мен ойлоп кеттим, сизде сөөк барбы депчи. Мен кармап көрсөм болобу деп. Болот. Чын эле бар экен эркин. Бар да. Жок деп ойлодуңуз беле?
жөн гана кичине күмөн саноолор болгон жөн десем гана болот. адам денесинин мүмкүнчүлүктөрүн таңазалаган искусствонун түрү негизи гимнастика. Ал эми жааткан боюнча кичине кыскача маалымат алып кетсек, канча жашыңыздан бери жаатуу өнөрүн аркалап келесиз? Биринчи жолу манежге чыкканыма 13 жашымда болчумун. Жаатуу боюнча 12-11 жашыман баштап машыгып, үйрөнүп жүрдүм. Жааткан өтө эле кыйын, колу менен аткан кыйын, буту менен аткан андан да кыйын. Туура. Ошондуктан көп үйрөнүп жүрдүм. 13 жашыман биринчи жолу ошо жаатуу бой менен чыккам. Эң сонун экен. Чоң рахмат сизге таңерте келип, абдан кызыктуу сонун номерди көрсөтүп бердиңиз. Биздин телегөрүүчүлөр үчүн дагы абдан сонун мотивация болуп, жана айрым кичинекей бөбөктөрдүн арасында ушул Аида эжекемдей болсом деген инсандар отурса керек деп ишенебиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто жаатуу боюнча Европа рекорд китебине кирген биздин чырайлуу, таланттуу кызыбыз Аида Акматова болду. Рахмат сизге, Аида. Тамшанып көрдүк, суктанабыз жана сиз үчүн, сиздин ийгиликтериңиз үчүн ар дайым баягы колдоп коштоп жүрүүгө дагы дайымбыз. Көчмөндөр оюндарында да кыргыз журтчулугу дүйнөнүн бир гана мыкты ат оюндары же болбосо күрөш оюндары менен эмес, мына ушун таланттуу айымдар менен дагы таанымал болду. Көптөгөн европалык басмаканалар дагы, европалык дизайнерлер дагы бул сүрөттү талап кетип, ага түркүн түстүү баягы фото монтажын жасап дагы жетишкен. Демек, мына ушундай инсандар бүгүн бизде эфирибизде болду.